Кыргызстанда жалпысынан 155 миңден ашык майып адамдар жашайт. Алардын ичинде миңдеген адамдар мынауындай майыптар үчүн атайын араба менен жүрүшөт. Бүгүн биз сиздер менен ошол майып адамдар үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн Бишкек шаарында кандай мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөндүгүн бирге күбө болобуз. Анда эмесе биз менен чогуу ошол Бишкек шаарындагы майыптар үчүн түзүлгөн шарттарды көрүп чыгабыз. Анда эмесе дароо эле коомдук транспортко түшүү үчүн аялдамага барып көрөлү. Аялдамада кандай шарттар түзүлгөн? Азыр таманы бийик троллейбустун жанында турам, бирок буга эч кандай чыга албайт экенм тилекке каршы. Мына майып адам эч кандай чыга албайт. 6 сан аман туруп, мен чыгууга болгон аракетимден эч кандай майнап чыккан жок. Ал үчүн мен таманы жапыз троллейбусту күтүүгө туура келет. Мына таманы жапыз троллейбус келип атат, бирок мага чейин келеби? Азыр чогуу күбө болобуз. Gelip kalsa eкен, hem түшүп кетели. Мына мен аны өзүм чакырууга туура келип атат. Негизи тигил жагы менен өтүп кетишет. Мына Бишкектеги эң жапыз, алды жапыз троллейбустардын бири ушул. Буга ушул арабачан майып адамдар кантип чыгат болду экен. Азыр чогуу күбө болобуз. Мынакей айдоочу байке келди. Байке, ушундай майыптар болуп калганда кантип дайыма ушинтип турасыздарбы? Мен көргөндөн токтобой эле өтөсүздөр да, жолдун тиги ортосу менен эле. Кандай болот ал учурда? Майыптар чөлөк сизге? Аз көрөлү, мына байке аракет кылып атат бизге. Жарым ашып калыптыр уже. Качантан бери, акыркы жолу качан ачтыңыз эле? Келгенден бери ачы элекпи? Канча болду келгенине? 5 айдан бери. Демек, 5 айдан бери бул троллейбуска бир дагы майып адам түшкөн эмес экен. Мынакей, көптөн бери ачылбай, катып да калган окшойт. Мына бысымылда деп мына жарым сааттан бери күтүп атып, эми чыкканга аракет кылып көрөлү. Бир аз албетте оорураак. Мына жардам берип гана араң чыктык. Мына биз азыр Бишкектеги жер алды өтмөктөрдүн бирине келдик. Азыр сиздер менен чогуу дээрлик 45 градус болгон. Мына пандустан түшкөнгө аракет кылабыз. Көрүп тургандай өтө тик, бирок жең түрүнүп түшүүгө аракет кылып көрөбүз. Балким ар өткөн бери өткөндөр жардам берип калар. Өтө кооптуу азыр. Балдар, жардам берип коесуздарбы? Түшүш кыйын болуп атат. Бекем кармадыңызбы? Мынакей өтө тик, мына. Өтө тик, мына. Бирөөнүн жардамысыз бул жерден түшүү мүмкүн эмес. Аба салып кетсе, эч ким кепилдик бере албайт. Чарчаган жоксузбу? Бекем кармаңыз, өтө тик бияк. Кармаңыз. Мынакей, араңдан зорго бирөөнүн жардам менен араң түштүк. Рахмат сизге, чоң рахмат. Мындан кийин акча жок деп отура берсек, эчтеке болбойт. Жок. Мисалы азыр чыгалы, мен дагы көрсөтөйүн. Анда ошол чоң көрөлү, министрликтин алдында пандус курганды көрөлү анда. Жүр көрөлү, мен көрсөтөйүн. Бул берки нормамен барды.
бүт нормамен жазылган. Негизи канча градус болуш керек бул тайкылыгы? Мен өзүм анын чынында так билбей эткем, бирок биздики нормамен кылынган. Бизге келинген, келишкен баардыгынча замер кылышкан. Турат мынакей монтуна ушул жерге чыгып келет, мынакей чыгып келет. Эмеси бар, биягы бар. Вот анан мынакей болсун мынакей коомдук кабылдабабыз. Мынакей бияда коомдук кабылдаба. Любой келген кишини мен чыгарышат, мен өзүм чыгып келем. Албетте, Борбор калабасына баалуу мындай болсо, башка аймактарда айтпай эле коелу. Көп шилерде аларга ыңгайсыздык жаралса да, көп эшиктер алар үчүн жабык болсо да, турмушунан алынбастан жакшы жашоо өткөрүп, ошондой эле ийгиликтерди жараткан каармандарыбыз да бар. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз сиздерге мына ошолорду көрсөтүп беребиз. Эсен оор атлетика менен бир топ жылдан бери машыгып келет. 2 олимпиаданын катышуучусу. Бул спорт боюнча эң мыкты 10 спортсмендердин бири. Кыргызстандын чемпиону. Учурда Азия оюндарына кызуу даярданып жатат. Андан кийин 2016-жылда боло турган олимпиадага катышып, мекениме алтын медаль алып келем деген тилеги чоң. Чоң үмүтүм бар, 2016-да дагы буюрса жакшы барып келет болушум керек деген ой бар. Антпесе жөн тренировка болбойт да. Мен только мечтать этчим только золото депчи. Буюрса ага да жетип болушубуз керек золотогачы. Ошо үмүтүм чоң. Золотодон көзүм төрт болуп жүрөт, бирок алат болушум керек. Altmış 5 kilogram түртүп, республикадан ошо бирди алгам. 53 килограммданчы. Рекорд 165, атак мындай залда түрткөн 5 эсептегенде залда 170 түрткөм. Негизичи. Эми зал бул башканын соревнованиянын аурасы совсем башкача болот да. Кичинекей соревнования болсун, даже чоң соревнования болсун да. Соревнования бир башкача бир болот да, бир башкача сезимдер пайда болобу же эмне эле айылына чөйрүнүбү ошого эмне таасир этеби, ошондой да. Бул залда майып спортсмендер машыгат. Жылдан жылга мындай спорт түрүнө жеткиликтүү көңүл бөлүнбөгөндөн кабылуучулардын саны да азайып баратат. 15 жылдан бери машыктыруучу кесибин аркалап келе жаткан Адлан Жабраилов бул спорттун биз билбеген бир топ көйгөйлөрүн айтып өттү. На инвалидном спорте растаможки, всякие швейные цеха на Карасаева 10. Мына биздин залыбыздын абалын көрүп атасыңар. Ушундай жер төлөөдө балдар машыгууда. Мурунку машыгуучу жайыбызды алып коюшкан. Азыр эми анын ордунда тигүүчү цех, клуб, кафе бар. Бул спортко мамлекет жетишээрлик деңгээлде көңүл буруш керек да. Ансыз деле балдар аз калды. Майып балдар үчүн спорт абдан маанилүү. Мүнөздөрүн калыптандырат. Ошондой эле сергек жашоого үндөйт. Конечно, важен для них спорт. Они никуда в сторону уже не идут. Ийгиликтүү спортсмендин баш калкалаган өзүнүн турак жайы жок. Ушул машыккан залдын ичиндеги бир бөлмөдө жашайт. Эң башкы көйгөйү да мына ушул үй маселеси. Суббота воскресенье ошо Карабалтага үйгө барып келип турам, балама. Калган күндө ошо рабочий эле күн да, жумушка барып келгенге да бияка жакыныраак да. Эсен спорттон сырткары Бишкектеги компаниялардын биринде иштейт. Иш күндөрү аяктаган соң үй бүлөсүн сагынган мырза унаасын айдап Карабалтага жөнөйт. Постоянно барам, сагындырбай эле. Анткени аяка барган мага жагат.
үйім өзіме ата енеме балам бар, кейде бір туғандарым келіп қалады үйге. Кел жүрген. Қандай? Сен егіз балдар да. Бірінші мейлі егіз болғанын бір өзі жашынақай эле төрөлүп, анан бір өзүн ушундай төрөлгөндө эле ушундай түшкөн да. Бул бала ушинтип төрөлүп калды деп, мен ошондо өзүм канча 17 жашымда эле турмушка чыгып, анан балалуу болуп, анан балам да мындай болуп калды, анан ошондо эле бирок ойлонуп жүргөнмүн, эми ойлосомчу, азыркы жаштар билбейм, ойлонбой. Эми бул бала ушинтип төрөлүп калды, бул кийин эмне болуп калат деп ушуну аябай эметчимин да. Бул бала ошончо инвалид болуп калып, кол карап калабы деп ушундай заманам болчу. Ушул бала үчүнчү. Анан кийин эле өзү аракет кылып, мен ишенчи деле эмесмин көпчү. Көп аябай эмелери, медал, сыйлыктар аябай көп. Ушинтип эле алып эле жүрдү, анан деп коебуз. Эсен спортто көптөгөн ийгиликтерди багынткандыгы менен жеке жашоосунда баары ойлогондой болгон жок. Техникумду бүтөр жылы айтып калды, үйлөнгүм деп, жана мен чөчүп кеттим, аны койчу депчи. Сен азыр жашсың, каяктан деп. Десем, бир кыз ушинтип макул болуп, ошо үйлөнгөн ата баштап калды. Анан болбой эле үйлөнүп калышты, мейилдеп эле ошо үйлөнүп калышты. Балалуу болушту, анан сүйүнүп калдык, кыздуу болуп калды. Анда да аябай сүйүнүп калдык. Ушинтип эми Эсен жашынакай семья күтүп, ушинтип балалуу кыздуу болуп калды балабыз деп аябай эле сүйүнүп эле жүрдүк ичибизден. Кайненелик деле кылбайбыз, эчтеке деле кылбайбыз баягы келинге. Анан эле кызы төрөлгөндөн кийин эле өзүнөн өзү эле көңүл айнып калыптыр дейт. Эме деп. Ата энем макул болбой жатат. Путу кол соо бала менен эле жашагын, чыккын деп айтты депчи. Анан Эсен айтат да, ушинтип айтты деп. Столдун үстүнө кат жазып анан кетип калыптыр дейт эме деп. Эсен мен кеттим депчи. Анан баласын да алып кетип калыптыр. Эсен эме бакытты да. Анан баласынын аркасынан барбады. Баргандан кийин баласын алып келди. Баласы өстөрү эле барганда бериптир. Эркек баласын. Анан кызын алып калышыптыр, бербей койду. Спортмен займасып жүргөндө көп жер таанып бала. Эшин сынып карасам бала. Бул спортмен займасып этпесе деле эч ким деле тааныбаган эмес, эчтеке деле болбогон эмес жүргөндө. Өзү да жашарды иштейт. Спорт менен постоянно займасып. Мукам үндү коңузун колунан түшүрбөгөн Назгүл тубаса Көз Азиз. Көз Азиз дегеле болбосо бир топ таланттын ээси. Шахматты катыр ойноп, гитарада кол ойнотуп, ыр жазып, убактысын бош өткөрбөйт. Бул жашоону көзү менен эмес, көкүрөгү менен туюп жашаганга үйрөнгөн. Мен үчүн бул дүйнө кадимки башкалар кабыл алгандай эле кабыл алам. Кандай десем, жашоого кичинекейимде көп депрессия болуш керек. Кийинчерээк менин агайым Дмитрий Михайлович менен байланышып калдым. 5-класстан баштап бизге музыкадан берет. Ал жашоого болгон оюмду тактакыр өзгөрттү да. Азыр болсо шаар ичинде өзүм басканды үйрөндүм. Кудай буйрса, шаар боюнча уже элестетүүм бар десем болот да. Кайсы көчөлөр кайсыл жактан кайсы менен кезилишет. Назгүл чыгармачылык менен алектенгенден сырткары учурда техникага кызыгуусу ойгонгон. Атайын ал үчүн ыңгайлаштырылган чөнтөк телефон көтөрүп, компьютердик курстардан да сабак алат.
Биз үчүн компьютерди ыңгайлуу болуш үчүн JOS программасы бар да. JOS'тун дагы ар кандай версиялары бар. Эми азыр болсо 15 версиясын колдонуп атабыз да, 14, 13, 11 толтура версиялары бар. 15 деген бул жаңы компьютерларга, жаңы Windows'торго жакшы обработанный версия экен да. Ушул JOS'тун жардамы менен интернетке киребиз, графикалар менен да анча-мынча иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көбүнчө Skype'тан дагы почта создавать этип, бири-бирибиз менен жазышып, видео звоноктор менен звонить этишип үйрөндүк. Бирок кээ бир кичине эле жерлер калды, программисттер иштеп чыга элек бул кээ бир значокторго клавишалар менен бара албай каласың да. Тилекке каршы мышка менен барганга туура келет. Бирок көп эле нерсени уже көрбөгөндөргө аябай эле условиялар жакшы кылып башташты да. Бул бекеч учурда жогорку окуу жайга тапшырып, максатына жетүү үчүн алгачкы, бирок маанилүү кадамын таштаган. Келечекте эл астын ардап чыгып, өзүнүн музыкалык студиясын ачууну пландап жатат. Чындыгында бир топ таланттын ээси Назгүлгө биз да ийгилик каалайлы. Совет учурунда мына ушул иш ордунда жалпы жонунан 700гө жакын жумушчу болгон. Азыр эми бул мекеме кулак укпаган, жаны көз азиз болгону 150гө жакын адамды жумуш менен камсыз кылат. Бир учурда мекеме түрдүү профилдер менен иш алып барып, дала ишканаларды тазалагычтардын түрү, иш кагаз папкалар менен камсыз кылып келсе, бүгүнкү күндө саналуу гана буюмдар чыгарылат. Азыркы заманда профиль бизде в основном болуп атат, швейный производство болуп атат. Себеби Кыргызстан деле швейныйга аябай актуальный болуп атпайбы. Ошон үчүн азыркы күндө биз швейный продукция тигебиз. Бизде 92% көз боюнча майыптер жумушта да. Именно ошолорго бүгүнкү күндө жумуш оорураак болуп атат. Бүгүнкү күндө мына бир эле скорашиватель аракет кылып атабыз. Ошонтсе да именно ушул продукциябыз госзаказ менен өтпөй атат. Бүгүндө азыр ойлоп атабыз, жок дегенде ручка чоуталы, бирок Бажы Союзга киргенче ал возможность пока болбойт. Себеби Кытайдан келген арзаныраак болуп калат. Снегурочка деген кагаз бар, формат А4, ошону кесип клеить кылсак жумуш болот эле. И госзаказга да лаяктуу товар да. Бул корпусту бул алап, 2 ползунка саламыз. Аяққа басқа комната кіріп, чаптырамыз 2 жағын. Все, басқа істемейсіз. Только қолмен істеймін. Көзім вообще көрбейді, тақыр көрбейді. Жұмышыңыз ауыр ма негізі? Онша ауыр емес, но нудный, орысша айтқандай. Каныбек байке бул мекемеде иштегенине быйыл 28 жылдын жүзү болду. Күнүгө 8 саат иштегени менен айлыгы болгон айына 3000 сом. Ол чойто айлык алуу үчүн мындай товарга кардарлар да көп болуусу керек. Азыркы маалда биз Кыргыз темир жолуна заказ тигип атабыз. Это 2.700.000 сомго шешеп менен наволочка тигип атабыз да. Бул ошо поездтерге да, составтарга. Аны айтып кетейин, былтырда темир жолго тиктик. Москвага барган поезд ошо Орусиядан конкурс кылышыптыр. И именно Кыргызстандын составтары по деңгээлинен, качествосунан биринчи орун алышыптыр да. Ошон үчүн Кыргыз темир жолу биздин арабызда эле тендер кылат. Өкмөттүн токтомуна ылайык мындай мекемеге өткөн жылы 500 миллион, 2014 жылы 1 миллион, 2015 жылы 2 миллион сомдук мамлекеттик заказ берилүүсү керек эле. Бирок тилекке каршы бул токтом кагаз бетинде гана калып, иш жүзүндө ашырылган жок. Натыйжада чыгарылган продукция андан ары реализация болбой, складта жыйылып калган. Көп болду булардын чыганына.
өтпөйт, потому что Кытайдан көп алып келишет. Биздикилер калды. Бул щетка мельничная. Жанакы комбайн АОС бар го, комбайн. Зерно очищает. Немен. Крышкалар бар, булар крышка. Мына биз производить этип атпайбыз мынакей. Мондай агы да бар. Мынакей агы. Сарлар. Сезону болуп атат, анткени биздики, во-первых, кымбат, накладной расходтордун баары кирет бизге. А частниктер темир кандай алды, алар жасайт, алар может 2 сомдон сатат, может 1 сом 50 тиен сатат, алардын иши. А биздики, например, НДС жок эле 2 сом 80 тиен, 2 сом 50 тиен. НДС жок. НДС менен 3 сом 18 тиен, 3 сом 12 тиен болот. Жалпысынан бул коомдо 10 миңден ашык майып адам катталган. Ал эми мындай мекемелерден бир нече. Эгерде кардарлар көп болуп, товар реализация боло турган болсо, ушундай бир мекеме жок дегенде 2000 адамды жумуш орду менен камсыздайт. Ал эми бардык мекемелер ишке киргизилсе, анда 10 миң адам тең бекер отурбай иш кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мынакей скорашватель көрдүңөр, ушуга көп көңүл буруп берсеңер деген ой бар. Себеби ушу скорашвательдерди көзү көрбөгөн киши баштан аягына чейин өзүнүн колу менен жасайт. Ошон үчүн бүгүн биздин жана айтып кеткен ойлорубуз бар, ушул продукцияны токтом негизинде өкмөт жакшы карап контролго алып койсо жакшы болот эле. Жумуш менен камсыздуу эле, мүмкүнчүлүктүү эле, ошо токтомду эле болгону эле аткарып берсе эле, гос заказ менен кетчү токтомду эле. Ошол эле бизге эле аябай лаяктуу эле болот эле да. Үч жаштагы Азамат азыр каникулда, ат башыдагы үйүндө. Учурда үйдөгүлөргө кол кабыш кылып, андан бошосо өзүнүн сүйүктүү бурчуна шашат. Азамат жашынан музыкага жакын, радио алып баруучу болгусу келчү. 5-класстан тарта достору менен Кубаныч FM деп атап алган үй радиосун ачкан эсинде. Алар кадимки диджейлерди туурап, үндөрүн кассетага жаздырышчу. Андагы үн жазмаларын таап чыктык. Музыка кырматы тартуулаган Кубаныч радиосун толкунум. Чилек деген өзүмдүн бүгүнкү шайлоогуна карата элдерге кандай калат элем бактырып Шайлоодо. Эмне болду шайлоо эле? 2005-жылы митинг болуп атпады беле? Ошондогу прямой трансляциябыз биздин. СМС'терди өзүм оюмдан чыгарып, аба ырайын өзүм оюмдан чыгарып, жаңылыктарды өзүм оюмдан чыгарпай туруп, бүт бардыгы бул өзүм чыгарып анан классташтарыма жаттатып, мисалы, мондай болот, баракка жазып алып айт, сен бул жерден мынтип кыйкырасың, бул жерден кичинекей баланын үнүн туурайсың, бул жерден сен ыйлайсың деп ушундай рекламалык роликтерге керек болот да. Ошолорду өзүбүз жасачубуз. Эми буларды жасырап өзүбүз укчубуз, өзүбүздүн үнүбүздү өзүбүз угуп алып, таң калчубуз, ушундайды аткара алабызбы? Бизден эле бирдеке чыгат экен, аракет кылып көрүш керек экен, чоң ойгонде деп кызыкчубуз да, баягы кимдин таланты кандай экенин ошондо билүүчү да. Азаматтын кыялы ишке ашып, кийинчерээк Борбордогу радиолордун биринде аз убакыт иштеп да көргөн. Учурда медициналык академиянын колледжинде укалоочулукту үйрөнүүдө. Мындан тышкары бош убактысында сабак окуйт, кээде сүрөт тартат. Бул магнитофон Можери FM. FM-дер жазылып чыгат. Можери чоң өтөт. Могу кнопкалары молар. Мына которот, мисалы 1, 2, 3 FM там ырларды которсо болот. Магнитофон ушундай. Азаттыктын жашоон кандай студент аттуу блог сынагында атайын сыйлыкты да жеңип алган. Ал өз блогунда жашоодо айрым нерселерден мүмкүнчүлүгүм чектелип калат. Бирок аракет, келечекке болгон аруу тилектер адамдын чектелген мүмкүнчүлүгүн талкалай турганына ишендим.
адам эмгектенип, окуп, үйрөнүп максат коюп, ошого жетүү үчүн күрөшсө, ал сөзсүз мекен үчүн пайдалуу адам болот деп жазган. ыйлачумун, сарсына болчумун, эшикке ойноп кайра келгенде балдарым митип койду, көзүң көрбөйт деди десе жаман болчумун, жүрөгүм оорчу, балама билгизбей неме кылчумун. Анан айтып көбүнчө айтчумун да, сен Кудай сүйгөн баласың, Кудай Таалам сүйгөндө ошондой бир мүчөсүн кем кылат, сен такырага арданба, наоборот мен Кудай сүйгөн адаммын деп жооп бер, эч качан неме кылба дечүмүн. Анан Кудайга шүгүр өзү да ошондой тайманбас бала болду. Мүнөсү неме да. Апа мен иштейм, мен окуйм, сизге көйнөк алып берем деп калса мен байкуш балам деп жаман болчумчун. Ыйлаган күндөр болгон. Эми ушу иштейм деп үмүт кылып атат, эми иштейбейт го деген ой пайда болот да кичинекей кезимде. Ушинтип жүрсө каяктан кийин Кудайга шүгүр чын эле иштеди. Мага деле ошо көйнөгүн алып берди, ошондо аябай ыраазы болуп чын эле жаман болгом да. Анан азыр элдерге айтып калам, мисалы үчүн эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Кудай буйрса баарысы болот, ошо ойлогон ой тилектерин берет Кудай Таалам. Көп эле мисалы учурлар бар да, кайырчырап жүргөндөрдү көрөсүң. Сен деле башыңа ушундай келгенби мындай? Жок. Иш кылбай эле жөн эле отуруп кайырсырсаң эле акча табасың деп. Жок, андай таптакыр жок. Мен андай ойлогум да келбейт, андай жалкоо да болгум келбейт. Кудайга шүгүр, иштей турган ишим бар деп ойлойм, анткени медиказияны окуп атпайм да. Ошону бүтсөм иштейм, Кудайым буйрса. Эгерде адам өзү жалкоо болсо, баардыгы болот. А эгерде жалкоо эле өзүнө шылтап койуп, алма бош оозума түштө үйдө отура берген, ал таптакыр болбойт да. Акча сурасам мен жанымагам, мен эчим кырабайт, мен окушум керек деп. Андай таптакыр болбош керек. Мен окушум керек, иштешим керек, кыргыз элге салым кошуш керек деш керек да, сөзсүз түрдө. Кыскасы адам кандай гана болбосун мүмкүнчүлүгү чектелбейт турбайбы? Ооба, чектелбейт. Анткени мисалы көзүң көрбөй, бутуң иштебей зато өзүң аракет кылсаң, бүт бардыгы болот. Эч качан көз каранды болбош керек. Кыскасы, бул жигит дайыма аракетте, бош отурбай, анын көптөн берки тилегин орундатмакка нарындагы радиолордун бирине конокко баратабыз. Ушул учурда Азамат табияттын сулуулугун менден артык көрүп, жашоосуна менден артык ыраазы болуп бараткандай туюлду. Албетте биздин толкунда мыктылар жаңырат. Биз менен бир болуңуз. Микрофондо Азамат Бердияров.